мисалы ал публично сөгүнгөндү жакшы көрөт. Мен скрыто сөгүнгөндү жакшы көрөм. Б, С, Д, Э, Ё, К, Л, М, Н бардык топторго ошентип айттым. Кээде ойлосоң көзүңөн жаш кылгырат. У нас служебный роман. Кечиресиздер, момпосуй кылып койсо болот. Эми качан шаар оңолот? 300 000 еврону алып алып эртең кетип калайын дедим, алып туруп кол коюп туруп. Саламатсыздарбы, урматтуу Суперкейджи порталынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде галстуктар аталышындагы жаңы долбоор старт алды. Анын жүрүшүнө чогуу күбө болобуз. Биздин студиябыздын алгачкы коногу Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Зарлыкович Түлөбаев. Анда эмесе Балбак Зарлыкович, саламатсызбы? Саламатсыздар. Биздин студияга кош келипсиз. Рахмат. Алгач сизди биздин көрсөтүүнүн шарттары менен тааныштыра кетейин. Ал шарттарга жараша сиз өзүңүз күбө болуп тургандай 3 журналист суроо узатат. Биринчи журналистибиз чабуулчунун ролундагы Жылдыз Жүскүнбаева. Ошондой эле коргоочунун ролундагы журналистибиз Бекболот Сарыбаев. Бул адвокатымбы? Ал эми мен Жер Тыңшардын ролунда журналист Бактыгүл Султаналиева. Уруксат этсеңиз анда эфирибизди баштайлы. Дагы бир эскерте кетүүчү нерсе, урматтуу көрүүчүлөр, жана Балбак Зарлыкович, биздин студияга келген конокко бир укук берилет. Ал укукка жараша коногубуз кайсы журналист суроосун биринчи узатат, ошону тандаса болот. Анда эмесе сөз сизде. Уланта берсин башына мындай. Сизди социалдык тармактын активдүү колдонуучусу катары жакшы билебиз. Комментарийлерге дагы жооп жазасыз. Анан сиздин убактыңыз канча убактыңыз социалдык тармакка кетет? Негизи эле жетекчилердин убакыты тар болот эмеспи? Сиздин жумушуңуз анча көп эмеспи? Эртең менен мен 6-да турганда, 6-да туруп, бир стакан суу ичем. Анан ошондо 7-ге чейин социалдык тармакты карайм. Өзгөчө мен Facebook'та көп отурам. Facebook'тагы баракчаларды карайм. Андан экинчиси Instagram'да баракчам, бирок Instagram'га жооп жаза албайм. Ал жака аябай көп келет да, анан жетишпейм. Анан Twitter'ди көп карап коем да. Анан 7-ге чейин карайм. 7-де туруп кыздарымды мектепке жиберем. Анан тамакты ичем, анан жумушка келем. Жумушта келгенде мен Facebook'та баракчаларды караганга убактым жок. Өзгөчө мен кечинде 11-ден кийин карайм. Кечки 11-ден кийин саат 1-ге чейин, кээде 2-ге чейин социалдык тармактагы мага жазган каттарга өзгөчө Facebook'тан аларды карап жооп берем. Пандемия боюнча суроо бергим келип атат. Пандемия учурунда өзүңүздөр билгендей абал аябай чыңалып турду да. Анан ошол убакта сиз убактыңызды кантип бөлүштүрүп, кантип жетишип аттыңыз ошого? Ошол учурларды бир эстей кетесизби? Пандемияда мен убакытты жоготуп алгам. Пандемияда. Убакыт деген эмне экенин билбей калдым. Мен өтө корктум элди жоготуп алабызбы деп. Анан биз мындай адам робот болуп калат экен. 1-3-4 саат уктап аттык. Ошол 3-4 ай уланды. Өтө кыйын убактан өттүк. Азыр кээде ойлосоң көзүңөн жаш кылгырат. Биздин чогулуш убактыда кээ бир акимдер, кээ бир вице-мэрлер жыгылып атты чогулушта. Ситников Максим Валерьевич чогулушта отурганда эле жыгылып калган, жүрөгү ооруп, жүрөгү кармап. Анан эң негизги коркконум ушул элди жоготуп албайлы деп корктум да. Аябай корктум. Ушу кыргыз кырылып калбаса экен дедим да. Бирок ошол убакта Сурахматтын эмгеги чоң. Муну белгилеп кетишим керек. Вице-мэрлердин, акимдердин, здравоохраненияда иштегендердин, акимдер, ушу көп шаарда көп волонтерлор, аябай көп да, эмгектери чоң да. Эми сөздү башка жакка бурсак, сиздин жеке үй бүлөңүз, жеке жашооңуз жөнүндө суроо бергим келип турат. Мэриянын аппаратында иштеп жүргөнүңүздө кызыңыздын жумуштан бошобойсуз деп ыйлаган видеосун жарыяладыңыз эле да.
азыр дагы бизге кызык да, жумушубуз азыр деле көп. Мисалы билип турабыз да. Азыр кызыңыз ыйлабайбы? Жумуштан бошобойсуз, мага көңүл бурбайсыз деп. Кичүү кызым айрдайым мага жакын да. Кичүү кызымдын чоңойгонун көлдөн сездим. Революция болгондо анан мен отставкага кетип, 7-синде анан үй бүлөмдү Бишкекке көчүрүп атам да. Көчүрүп атканда кызым айтты: "Папа, мындай болбойт да, кандай ушинтип болсун, улам эле революция боло береби? Улам эле артка тарта бересиңерби?" деген суроо берди. Анан мен түшүндүрсөм, "Сен эмне үчүн ушуга жол бердиң?" деген сөзү мага катты тийди да. Эми ал кызыма түшүндүрө албайсың да системанычы. Эмне үчүн сиз ушуга жол бердиңиз дейт да. Ушул сөз мага аябай катуу тийди. Бир чети мен кубандым кызым чоңоюп калганына. Ооба, азыр деле айтат. Анан мен Бишкекке келип, аларды алып келип, анан мен кайра кетип атканда, Садыр Нуркожоевич менин отставкамды кабыл албай коюп, мен кайра кетип атканда, кызым дагы бир сөз айтты да мага. Ошол өмүрүмдө мага эң катуу тийген, өмүр бою эстеп кала турган экинчи сөз айтты да. "Папа, эмне үчүн мени тандабайсың?" дейт. "Эмне үчүн көлдү тандап кайра кетип атасың?" дейт да. "Папа, мени тандачы" дейт. "Мени калчы биякта" дейт. Кайра келдим. Бияка чакырып анан кызым айтат: "Эми көлдү тандадың болуптур. Эмнеге кайра Бишкекке келдиң?" дейт да. Сөзүңүзгө аралжы, кызыңыз канча жашта ошондо? Азыр ондо. Эми көлдү тандадың кала бербейсиң, эмне келдиң Бишкекке дейт. Улуу кызыма баары бир. Ага китеп болсо болду. Ал азыр 15 жашта, "Война и мирди" окуп бүтүргөн, Пушкин, Достоевский, ошонун баарын орусчасын, англисчесин окуп. Анан ага билим, анан илим болсо болду да. Колуктун билесиздер да. Белгилүү журналист Кубан Мамбеталиевдин кызы. Экөөбүз Токой чарбасында ал пресс-секретарь, мен жардамчы болчумун. "У нас служебный роман." 3 жыл карашып жүрүп анан үйлөнгөм. Ошондон бери ал карьера жасабай, үй бүлөсүнө, мага, 2 кызына турмушун арнады да. Ушул дагы эле ушул 2 кызын карап, мени карап жүрөт. Ыраазымын мен ага. Мен аны аябай сүйөм, аялымды. Жакшы көрөм. Сиз мэрдин милдетин аткаруучу кызматка келгенде сизге каршы чыккандардын бири Чоң Казак мүчөсү Аскат Осмонов жакында эле сиздин кеңешчиңиз болуп дайындалды. Муну кандай түшүнсө болот? Бул сизге каршы чыккандардын оозунун жабы эмеспи? Же болбосо бирөөлөрдүн сунушу менен сунушталдыбы? Мэрияга келгенде мен аябай терең изилдедим. Бул балдар эмнени каалайт? Мен мисалы Аскатты, Төрөханды жакшы билем, 10 жылдан бери таанышмын. Аскаттын агасы менен жакшымын, өзүн мындай угуп көрүп жүрдүм. Сыймык Жапыкеев менен, Мамыткановдор менен саясий башка күчтөрдүн баарын жакшы тааныйм. Алардын ниетин баардыгын билебиз. Анан Аскатка айттым: "Аскат түрк тилин, англис тилин, кытай тилин билет. Лондондо окуган, дүйнөнү кыдырып келген." Анан мен ага да жакшы кызматтарды бердим. Ал да барбай койду. Анан аянда айттым: "Кел чогуу мен иште мага жардам бер." Расмий менин кеңешчим азыр Аскат Осмонов. Кыйын бала. Анан азыр 3-4 күндөн бери иштеп атат. Мэрияга поток элдер келет да. Бир келгенде 20-дан, 30-дан, 40-тан келет. Анан азыр кандай экен десем, кыйын экен дейт. "Ну, давай." Азыр эми Аскатты кет дегендер пайда болот. Карап тургула элдин арасынан. Ошону сезсин жон төрөсү менен. Көрсүн, иштесин. Бирок жакшы, башталышы жакшы. Сиз мэрдин милдетин аткаруучу болуп келгенге чейин мэрияда аябай кызмат талаш деп койсок да болобу, ушундай кызычуулар көп болду да. Анан кийин сиз келериңиз менен мунун баары түп басылып калгандай болду да. Бул сыры эмнеде? Сиз анын баарын кантип бастыңыз, кантип тил табыштыңыз дегендей. 7, 8, 9, 10 группировка бар болчу. Ар кандай саясий күчтөр, ар кандай топтор. Келгендерди айттым: "Келсеңер бирден өкүл шайлап анан келгиле" дедим. Мисалы, А тобу келдиңби, 30 киши, 30 келбе дедим. Бирөөң кел дедим.
көйгөйлөрүңөр жазгыла, бирөөңөр Б, С, Д, Э, Ё, К, Л, М, Н бардык топторго ошентип айттым. Анан келди. Келгенде айттым, хорошо, эмне талабыңар? Моуну жасайлы, моуну жасайм. Берет. Ошентип отуруп чечип бүттүк. Ушуга чейин саясий талаптар бүттү, эми элдин көйгөйлөрү калды. Элдин көйгөйлөрүн айттырбай эле чече баштадык. Эң биринчи көйгөй мына новостройкалар, жаңы конуш, 47 конуш бар. 47 конуштун ичинде 7000ге жакын үй мыйзамдаштырылган эмес. Же паспорту жок, же эчтекеси жок, же күбөлүгү жок, эчтеке жок, нөл да. Муну убагында аферисттер саткан, тигилер саткан, булар саткан, баарын саткан. Мисалы, Ала тоодо саркофаг бар. Сибирский язба турган. Ошонун тегерегине 100 метр салынбаш керек эле, салып алган. Убагында 15 жылдан бери, 20 жылдан бери элдер жашайт. Эйланайын. Бул жерге болбойт, бирок салынып болбой калды, уже болду. Эми ошону мен азыр тегерегин жанакы ийне тор менен, колючий проволока менен курчап, астын үстүн барын жаап, бетондоп берейин деп атсам, бүгүн 30 киши келиптир. Ошону жасап бер деп, ал силер жок эле жасаган атам, эмне келдиңер силер? Мен баштадым, мисалычы. Анын келип кереги жок, менин милдетим, аны мен жасайм. Силердин камыңарды көрүп атам. Ушундайлар көп да. Анан ошонун мына ошого чейин 99-жылга чейин 200 кишинин кызыл китебин бердим уже мен. Баарына документ алып берем мен. Болору болду, боесу канды. Ошондо сиз үчүн Ысык көлдүн губернатору болгон оор болду же Бишкектин мэри болгон оор бекен? Кайсынысы? Жок, мындай бирөө жеңил, бирөө оор деп айта албайм. Мамлекеттик кызмат кенедей референт же специалист болсоң дагы түйшүк. Себеби элдин жүгү, элдин тамагы. Мен күндө эртең менен турганда огудай арам тамак жедире көрбөй, арамга жолго сала көрбөй деп ойлойм, айтам да. Баары кыйын. Аркалап кетиш керек. Бул арзан, бул оор кыйын дебейм, бирок Бишкек шаары кыйын да, конечно. 1,5 миллион эл, күндө кишилер келет. Көйгөй чоң, чечкен эмес. Кээ бир топтор Бишкек шаарын менчиктештирип алган да. Андай болбойт. Мага демектен депутат болосуңбу, министр болосуңбу, мага баары бир. Баардыгыңар бирдей деңгээлде бизнести кылгыла. Анан сага мен привилегия берип, сен суперсиң, сен випсиң дебейм мен. Азыр баарын ордуна коем. Мурдагы мэрдин кеңешчиси Гүл Алмамбетова мен иштеше албайм, өзүбүз туура келбейт деп иштен кетирдиңиз эле. Бул Бишкек шаарынын кызыкчылыгынан өзүңүздүн кызыкчылыгыңызды биринчи орунга койгондук эмеспи? Анткени ошол эле учурда ошол билдирүүңүздө ал Бишкек шаары үчүн күйгөн жаран деп билдирдиңиз эле. Мындай да, Гүлдин ал эмоционально анан Бишкекке аябай күйгөн, Бишкекти действительно жакшы көргөн жарандардын бирөөсү. Биз чогуу иштешип калдык. Кээ бир көз караштарыбыз өнүгүүдөгү башкача, төпкөлбейт. Ал башкача көз карашта баалуулуктары бар. Менин көз карашым башка. Бизди бириктирип турган Сурахматов болчу. Сурахматовдун командасында иштегенибиз үчүн, жалпы кызыкчылык үчүн иштеп келгенбиз, чынын айтканда. Бирок Гүлдиндин өзүнүн көз карашы бар, шаарды өнүктүрүү боюнча. Жакшы эне, жакшы жар, аял заты өзүнүн турмушка болгон көз карашы, шаарды өнүктүрүүгө көз карашы бар. Бирок анын шаарды өнүктүрүүдө көз карашы меникине төп келбейт. Ал жашоого болгон көз карашы бири-бирибизге төп келбейт. Мисалы, ал публично сөгүнгөндү жакшы көрөт. Мен скрыто сөгүнгөндү жакшы көрөм. Бул эң негизгиси. Ал кыргыздын улуттук баалуулуктарын башкача жол менен өссө дейт, мен классикалык түрдө өнүксө деп ойлойм. Бирок оюбуз бир, шаарды өнүктүрүү, шаар жакшы болсун деген. Мен Гүлдин шаардын душманы же шаарга эчтеке кылбайт деп айта албайм. Ошон үчүн мен аны чакырып айттым, кечирип коюңуз, мен сиз менен иштеше албайм. Ал коомдук жардамчы болчу. Бизден айлык алып иштечү эмес. Ошон үчүн сизге муктаж эмесмин деп аны кетирдим. Анын ордуна мурунку вице-мэр Эмиль Абдыкадыровду алдым. Ага ылайыктуу болгон башка жумуш орто жок беле мэрияда? Эми мындай да бир адам менен мен мэрияга келгенде мен өзүмдүн командам менен иштешим керек да. Ал Гүлдиннен мен өзүмдүн командамда көрө албайм да. Башка жумуш деле бере албайм го.
себеби ал менин командамда мага көз караштары туура келбейт. Ошон үчүн адам катары сыйлайм, жеке адам катары абдан жакшы көрөм аны. Ачык мүнөз, оюн тууз айтат. Ага эч кимди тыя албайсыңар аны. Бир отолуп алса аны эч ким тыя албайт. Анан кээде мен аны менен азыр деле айтам. Сурахматовду кээ бир убакта ал уят кылчу. Мен Азиз Эмилбековичтин көзүнчө айтчумун. Сен Азиз Эмилбековичке зыян алып келип атасың авторитетине, сөгүнүп атасың десем, ал дагы айтчу, сен кыйраттың, ар кандай сөздөрдү. Ошон үчүн мен аны менен иштеше албайм бир командада. Мэрияда эмес, башка жерде да иштеше албайм. Өкмөттөн Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматынан кетип, анан президенттик аппаратка жумушка чакырат деген сөздөр айтылбады беле. Анан эле Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп калдыңыз да. Алгач сизге кайсы кызмат сунушталды эле? Садыр Нуркожоевич ИО президент болуп турганда айылга келди түпкө. Келип ошондон атасына, энесине, баласына Куран окутту. Анан өзүмчө эле жеке визит дегенде анан мен губернатор болуп тозбосом болбойт да, анан ошондо бардым. Алды айтты келсин деп. Барып ошол жерден эл менен жолугушуп болду, анан үйүнө бардым. Үйүндө отуруп, анан көлдүн проблемаларын баарын жазып алдым. Жазып алып, эмне проблема бар дедим. Мен айттым, мондай проблема бар. Буларды чечпесек болбойт. Баарын чечебиз деди. Анан мага мынтип айтты. Буларды биринчи орун басарыңа тапшыр, сен Бишкекке кел деди. Макул дедим. Эмнеге кайсы десем, управляющий делами президента болуп мага жардам бер. Мага сен тажрыйбаң керек болуп атат, жанымда жүр. Давай эртең үй бүлөңдү Бишкекке көчүр, бүрсү күнү кел деди. Жарайт дедим да, эртеси үй бүлөмдү шаарга жиберип, бүрсү күнү эртең менен чыгып, жолдо келатсам, жолдон мага чалды. Бишкек чатак болуп атат. Ар кайсы топтор, күчтөр Бишкекти бөлөбүз деп ызычуу болуп токтобой атат борборду. Сен келип шаарга мэр бол. Мен айттым, уруксат берсеңиз болбой эле коёюн. Мен башка жумушка келатам. Элге да айтып койдум. Эртең көлдүн эли Ысык көлдү Бишкекке алмаштырыйын деп тагынат. Десем, ладно, сен бияка келе берчи, анан сүйлөшөбүз деди. Анан кечинде саат 6-да келдим. Өзүнө кирсем айтты. Эми Бишкек ушундай болуп атат, чатак болуп атат, иштеп кетирсиң, бишкектиктердин көбү сени сурап атышат. Мен сенден сен ушул жакта иштеп берүүңдү сага суранайын деди. Анан мен айттым, мындай болду эле бияка десем, ооба, мына буйругум даяр. Кааласаң бияка, бирок ошол жакта элдер суранып атат, Бишкек биз үчүн маанилүү, бүткүл дүйнө карап турат деди. Анан президент айтып атса, ИО президент, премьер-министр айтып атса, ойлондум, эл эмне дейт дедим. Элге түшүндүрөбүз деди. Ошол эртеси Бишкекке ал кишинин айтканын кыя алган жокмун. Мындай ойлосом, чын эле дүйнө жүзү Бишкекти карап турат, колуман келишинче иштеп берейин дедим. Анан келип иштеп калдым. Көлдө деле губернатор болуп көп деле убакыт иштеген жоксуз. Ошол учурда эмнелерге жетишип, эмнелерге жетишпей калдыңыз? 45 күн дегенде көлдү кыдырып бүттүм. Ар бир айылдан кирдим. Эки эле жер калды. 45 күндө кыдырып, ар бир айылдын проблемасын билдим. Аны жазып чыктым программа кылып 3 жылдык. Ар бир районго муниципалдык предприятие ачмакпыз. Ар бир мектеп, фельдшер, көптөгөн баягы чоң Тамчыда больница курмакпыз. Ананьевада, Григорьевкада больница, Тоңдун Каракоосундагы больницалар булар. Тоңдун Каракоосундагы больницалар оңдолуп, ремонттолуп, машинеси да, беркилери да кирген. Григорьевкадагы больница, Тамчыдагы больницанын проектилөө иштерин баштаганбыз. Андан кийин Ананьевадагы больница, тияктагы Жетөгүздөгү, Кызыл Суудагы больница, Кызыл Суунун ичиндеги көчөлөрү, көп нерселердин баарын баштадык. Тиги өйдө жакта Шахта Жыргалаңдагы МЧСтин зданиясына барсаң, байкуштар жүрөгүң түшөт, ыйлагың келет, терезеси жөн эле көлөңкө болуп калган. Эми көп нерсе бар да, бирок ошонун баарын иреттеп,
коюп, пландап, акчасын даярдап өлүп койгонбуз. Кумтөрдөн быйыл 380 миллион калган, эмдиги жылы дагы 701 миллиард сом. 2 жылдын ичинде көлдүчү кечиресиздер, момпосуй кылып койсо болот. Сиз жашаган аймакта таштанды убагында чыгып турса керек. Эгерде убагында чыкпаса же жолдон таштанды көрүп калсаңыз буга кандай карайсыз? Мен эл катары эле экинчи этажда мындай көп кабаттуу үйдүн экинчи этажында эле жашайм. Шаарды кыдырып жүрүп эле таштанды болуп калса эле айта берем, могу жер эмне мындай, тиги жер эмне тигиндей деп. Бирок эл катары эле ошо кээде таштанды үйүлүп кетет, анан майрам күндөрү өзгөчө, булар көчө майрамдап койсо керек деп коем. Анан буну эмне алган жоксуң айтса, чын эле майрамдап койгон болот деп чыдап эл катары деле бир күн күтөм, эртеси күнү алып коюшат. Мэрияда кызмат талашуу бүттү, токтоду негизичи. Анан сиздин оюңуздагыдай кадрлар келдиби? Эми качан шаар оңолот Бишкек шаары? Мэрияда кызмат талашуу токтогон. Азыр мен баягы иштебеген директорлорду жумуштан алып атам четинен. 100% мен кээде жаңылып калып атам. Өткөндө Куценкодон жаңылдым. Октябрь районунун акимин өздөрү айтып койсо болмок. Мен да элден кечирим сурадым, бирок албайынча. Убакыт керек. Мисалы азыр могу смог боюнча көп вопрос болуп атпайбы? Ошол жанакы катализаторлорду боюнча болуп атат. Газпром менен иштеп атабыз. Шаарды жалгыз эле мэрия күчүнөн келбейт бул. Жалпылап оңолуу жолуна түшүбүз керек да. Биз болсо жок дегенде уурдабай койсок, ошол пайда да. Өтө көп кемчиликтери бар. Кээ бир директорлор айтканын укпайм, мурункудай эле иштеп атышат. Мен дагы ошол жерден айтып коет элем биздин чарбанын жетекчилерине. Мурункудай иштетпейм мен буларга баары бир. Жакында бир 3-4 жумуштан алам, жакында бир 2 жок амалат. Мурункудай иштетпейм. Маадамектен көтөрүп турган ашманы таштап ийсин. Крышаларыңарды укпайм, ачыгын айтып коеюн. Эч кимди укпайм. Таза түз иштейсиңерби, иштебейсиңер, орунду бошотуп кете берсин. Крышаларын ортого салгандар болот. О толтура. Ушул жерден ачык эле айтып коеюн, бир директордун ордуна мага 300 000 евро сунушташты. 300 000 евро. Доллар да эмес. Жүрөгүм түшүп кетти. Коркуп кеттим. Азыр анан атайын кызматтарга бердим, териштирип атышат. Акча сунуштаган кызмат ордунун айлыгы канча? Канча айлык алат? 15-20 миң сом алышы мүмкүн. Бирок ал ошону азыр текшерип атышат. Дагы бир кызмат ордуна 100 000 доллар сунушташты. Жүрөгүм түшөт, 100 000 доллар эмес, машина сунушташты да. 2019 жылы Lexus. Апапакай. Мощный жылтырайт. Биздин шаарда байлар көп экен да. Ошолорго эмне деп жооп бересиз? Мисалы ошентип сунуштан болсо. Мен адаммын да биринчи мындай ойлодум. Биринчи коркуп кеттим. Экинчиси 300 000 еврону алып эртең бериктен кетип калайын дедим. Алып туруп кол коюп туруп. Анан айттым, абийиримдин астында тамашаны тамаша жазып атам. Абийир алдында кантип жооп берем, кантип тигил дүйнөдө мунун эсебин берем дедим да, биринчиден. Экинчиден, эмне үчүн ушундай дедим да, эмне себептен дедим. Эмнеге булар коркпойт дедим да. Эмне үчүн коркпойт булар деп атам да. Эмнеге коркуу деген сезим жок да булардачы. Ушунчалык коркпой, ушунчалык наглый болуп калышкан да. Баарын сатып алса болот деп калган да. Жалпы эле суроо берейин, мэрликте убактыңыз бүткөнгө чейин кандай негизги пландарыңыз бар? Эң негизги бир, жаңы конуштарды максималдуу түрдө менчиктештирип беришим керек. Жанагы 6325 үйдү. 2, аярлуу жарандарга, инвалид балдары бар кыз келиндерге, кары картаңдарга 2 райондо соц объект куруп беришим керек. Бул экинчиси. Үчүнчү, коронавирус деген балени максималдуу түрдө күрөшүп жоготушууга күч кубатын. 4, кыштан аман эсен чыгып кетиши керек. 5, мэриянын ичиндеги кээ бир фундаменталдуу өзгөрүүлөрдү жаңы келаткан кеңешке мэрге даярдап өткөрүп беришим керек. 6, иштебей турган жерлерди иштетип, жанакы Бишкектин өнүгүүсүндө мен өзүмдүн көз карашымда жана ГЧП системасын, больница, мектептерди салып кетейин. Жетишинче деген ушундай оюм бар да.
Дагы бир суроо. Ушул студияга Балбак Төлөбаевдин эч ким билбеген бир сырын таштап кетишиңиз керек. Эч ким билбеген бир сырын айтышыңыз. Айта албайм да анын баарын. Эч ким билбеген сыр. Мен ыр жазам. Жакында ошол кичинекей китеп болгонго жакындап калды. Бул сырды көбү билбейт, ошону айтып коеюн. Көргүм келип достор бүгүн баарыңды, сагынычтын шамы жагылды. Алыс калган жаштык күндөрдүн жылаажыны шыңгыр кагылды. Келгиле досторум, жаштык кезди сагындык, келгиле досторум, сагынычты жазалык. Муну жанагы ырдап жүрүшөт, ошо ылаяктап коюшуптур. Жашообузга келип ыйык жаз, достошконбуз ынак кайышпас. Мен силерди эстеп сагынып, көздөрүмдөн тамат ысык жаш. Дагы кичинекей бир ырым бар экен. Урап көрөйүн. Жүрү дейт, жүрө кой деп кыялдарым, жалдырап араң барам кыялбадым. Канчалык кайраттанып барсам дагы, жаштыгым кайра кайткыс кайрылбастыр. Ойлор тынбай, тентек желдей удургуйт. Сен билбеген, мен сактаган тереңде, ташкындаган сезимдерди кармабай, аттиң досум кое берчи алдыга. Өзүм сүйүнүп атам. Чыныбак Шыраматтылыкта жакшы ырларды жазчы. Анан эми биздики жөн эле болсо керек болмойм. Бирок ушунун баары 99-жылга чейин жазыла берчү, анан 99-дан кийин. Ушундай жагымдуу маанайда биз көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Балбак Зарлыкович, убактыңыздын тар экендигине карабай бизге убакыт бөлүп келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик, мэриянын жалпы жамаатына ийгилик, биздин Бишкек шаарыбызды өсүүгө өнсүн. Бишкек үчүн күйгөн Бишкектин таланттуу ушундай мэрлери көп болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, Супер KG порталынын көрөрмандары, ушуну менен биздин галстуктар аталышындагы долбоордун алгачкы чыгарылышы соңуна чыкты. Келерки көрсөтүүдө көрүшкөнчө кош болуңуздар.